Nerede olsun bundan ben? Şimdi cana bagajda dokumentlerim var ki emekli. Kaydır oldu kapattık mı? Штрафтайын кагалы алып кетти. Штрафтарыңар 79 миң теңге. Ama ayıbet. Dokumentin vermekten de oluyor. Hiç dokumentin vermekten de. Dokument bilen demezdim. Ben de turbaymış. O verdi hazırça. Stayanka ver koy. Stayanka kanday oldu gittim gitti kaydır. Үйдүн жанынан бүтөп кетти да. Görgön жоксуз да? Стоянкада турган Сразу жери. билесиң, сразу. Алло. Салмаса. Ой, мен үйдүн жанына стоянкада тургам да. Эртең менен чыксам эле эвакуатор менен жүктөп атыптыр. Каяка жүктөп атасың деп. Штрафы 70 миң штраф стоянкага деп эле жүктөп кетти да. Ол беркенден штраф эскенби? Ой, жок ой, туп-тура эле стоянканын ичинен жүктөп кетти. Ага чейин мени ГАИ кармаган. ППСчи, жаңы патрульный служба. Машинеңерде ориентировка бар деген, не бар ориентировка ким койсо ошонун номерин бер мен деп эле машинени айдап алып эле кетип калгам мен. Наглый элечи. Мен башка хозяин эмесмин, хозяинин өзүмө сөз алууга машинени временно эле айдап жүрөм. Мен бере албайм деп эле айдап кетип калгам. Аны алар көргөн да. Мен дворго кирип кеткенимди. Анан эртең менен анан жүктөп кетип калып атпайбы таңкы саат 8:30-да. Болсо Ал жоргайга кандай допрос кылып берип, иш козголгондо туруп алкачы болобу кагазды? Sen kaçta geliyorsun onda? Yaktan çıkalım. Ya. Ya. Orayı da olacak kaçta resim kadar olacak. Bir штрафтайын көр. Tamam, hadi var bilek ya buna. Bir штрафтайын корду. Эми укпай эле октябрьский сотто мен өзүмдүн сотумду окусам. Кийин экөө келди, 2 Нурбек. Генеральный прокуратура. Сарысы да карасы да экөө тең келди. Анан судья чыгып эле перерыв объявлять этти. Ва иштемей корком. Анан саат 3кө чейин деди. А эмнеге 3кө чейин деп сурадык биз. Бир эле саат адыр. Жок, сизде уруксаат сурап келдик. Сиз азыр первомайский сотко отчетуңуз керек. Анан коридорго чыксак эле тигил экөө. Силер тамам машиналарына салып эже барбасаң. Бул кезде эле мен аташпадым сотко. Мен соттон ачык эле айттым. Мындай болду. Короче, сен мен ук. Сени тапып кеткен жокпуз. Мен ук. Мен болгонду айттым. Эми мына үчүндө атайын. Ошол жерде нерв болуп атсам, Айбек байке азыр претензияң барбы деп. Мен претензиям бар болсо бар демек. Мен айттым. Урматтуу адвокат дедим, азыр эмоцияда турам мен. Мен эмки процессте ушул суроого жооп берейин деп бир да суроосуна жооп берген. Эмки процессте уже мага давление болбойт. Эми Айбек байке мага правильный суроолорду берсин. Эмке, сиз өз ыктыярыңыз менен арыз жаздыңызбы? Сиз негизи Алиевке арыз жазайын деген ниетиңиз бар беле? Сизди тияктан чыгарып кеткенде кандай акыбалда болдуңуз? Сизди под давлением жаздырдыбы же кандай? Эми бул мен берген показания, менин адвокатым айтты, бул херня деди. Зато сендер деди, эми прокуратура давление кылбайт деди. Короче, мен өз милдетимди аткардым. Эми азыр тескери оодарып кетиш, Айбек байке деди. Правильный вопросторду берсин, Темке, правильный. Сиз өз ыктыярыңыз менен Алиевке жаздыңызбы? Сизди ким жаздырды? Кандай сөз болду эле. Сен мени бирок эми ошол жерден Улан байке да туура эмес кылды. Сен мага звонок этпедиңби СИЗОго дейт. Эми ошолордун баарын накой айтат. Адвокат айтат. Сен мага жолугуп процессти жындыр деп өттүң. Ошолорду эмнеге айтат? Бүт элек да сотчу иши. Давление болуп жатты. Мына ошол суроону берсечи, сиз өз ыктыярыңыз менен жаздыңызбы? Алиевке арыз десе, мен айтам ачык. Жок. Мен да шүкүрөт. Мен 3 октябрда мына сот болот, мен барам. Суроолорду адвокат мага правильный суроолорду берсе, мен ачык эле айтам. Мына эми мен ачык эле айта берем. Мен жазам деген ниетим жок болчу. Мени болбой жаздырышты. Өздөрү чыгарып кетишти. Мен ачык эле айтпадым ошол жерде. Улан байке алым келбей калды го, алым келгенде бул болбой эмес да деп мен ачык эле айттым сотто. Ментовский согуш болду да ачык эле айттым. Мени ортодо футбол чыкты бул. Эми ал встречка менен бүтөт да, мен акча алган жокмун дейт.
Men de korkup aşığa bir de kötüsüz men aytım da başımdan değil. Эми ал менен бүткөн жок да эми меселет мен жалдырайын дейт Темирман. Правильный вопросторду жаздырып кел мага. Даярдайын мен ответтерди. Правильный жооп берип коелу, бүттү, бул иш сынак. Менин адвокатым деле айтып атат. Ал херня деп атат. Азыр эми настоящий вопросторду берип иш сынак деп атат. Мен эмне жазам деген ниетим жок болчу эле деп коем мен. Талап кылып да сиз алды өрө, сурады өрө. Жок, мен эми ал болгон окуя өтүп кетти, бирок мен Алиевке арыз жазам деген ниетим жок болчу деп айтам да. Эми мен тигилерди айтам да, түшүнсөң. Болору болду да уже темки эми бияны оңдоп кетсек болот. Бүгүн эртең менен мына оперлер деле жолукту мага. Асыйжем тиягы кандай болуп калган. Мен айттым, оперлерге деле айттым, балдар, эми тиги адвокат правильный сөздөрдү айтып берсе, мен эми Жумабаевдарды сливать этип салам. Мен бая показанияны эле окуп берейин десем, Айбек байке дагы далбайок да, блядь. Жөн эле кыска эле окуп берип коеюн деп кагазды чыгарып алсам, жок, болгонун айткыла деп элечи. Ош жерден айттым да, мени азыр прокуратуранын сотрудниктери алып келди деп. Түшүнүш керек да, мындай. Өздөрү деле көрдү, 5 прокуратуранын 5 опери отуруп албады сотто. Момундай здоровый немеге, камерасынан деле кара. Гүлзат деле көрдү. Короче, в итоге мен булардын баарынан секирип кетсем болду, в итоге. Мен өзүмө билдечи. Мен оюм түз. Эгер оюм жаман болсо мен дагы эле доом бар, атата, матата демекмин мен. Мен мнениямды сурабай койду жана домашний арестте. Если потерпевший сиздин мненияңыз кандай десе, мен айтмакмын, эже чыга берсиңер домашний арестке деп. Менден сураган жок даже. Ана мен ошол жерден айтпадымбы, мен прокуратуранын сотрудниктери мени башка соттон алып келди. Мен даяр эмесмин деп айттым мен даже. Ошол жерде. Эми өздөрү деле түшүнбөйбү. Мен азыр мен өз ыктыярым менен жазган жокмун деп айтайын жокмун арызды. Ким жаздырды? Жумабаев жаздырды деп эле айтам. Ачык эле айтам. Мына мени ошолор чыгарып кетти. Мен ачык эле айтпадым. Воскресенье мени чыгарып кетти. Мен уланбай экенимде күтүп аткам деп эле ачык эле айттым мен. Sen aytам, sen aytам. Мен bir kun olar kaçan demek bir aytам. Ben aytам. Болду эле. Короче, азыр эми Айбек байкенин акылында да, Айбек байке туура вопросторду берсе иш сынады. Судья түшүнөт, мен өз ыктыярым менен жазбаганым, мен реально өз ыктыярым менен жазган жокмун мен. Жумабаевдарга арызды өз ыктыярым менен жазып бердим деп айттым. Мен показания. Эмелер деметкен да тура, Эми сага эчтеке эмне? Сен уже бүткөн да, штрафын төлөдүң. Ушундай кылышканда турабы, ушундай кылып башырганда турабы? Ошодо ошондой эле болуп атпайбы? Мен ушинтип Сен деле мына соттон ошону ачык айтып, сен деле прокуратурадан корккон үчүн жана антип жазып берип койбодуң беле, темке мен деле өзүм ордума койдум. Мен деле башка сен үчүн барып соттон алып келип калып атсам, сотто мен ачык эле билгенде айттым деп ошону Айбек байке түшүнүпчү, бүтсе болмок да, наоборот. Сиз азыр даяр эмессизби деп эле ошол жерден наоборот Талипова даяр эмес экен, эмки процесске даярданып келип койсун деп айтат экен десем, жок ошол жерде. Эмеде айтып кетти, асылды чока коркуткон окшош, башка чогуу, алакта эле булар коркуткон. Мен айттым, мен кандай бүттөп кетти деп айттым. Мен ачык эле соттондун айттым, мен бүттөп кетти деп эле. Мен сот отурумда, башка сот отурумда отурган жеримен, урматтуу сот, мен жүктөп кетти булар. Мен даяр эмесмин, мен бүгүн келмек эмесмин деп айттым. Өзүң деле түшүнсөң, мына сен эркексиң, сага кандай давление алды? Мен сага айтпай эле коюм да, мага кандай давление алды. Сен ичинде показания берип койдум, бүттү, отстань от меня дедим чыккандан кийин. Нурбек дедим, бол дедим, отстаньте дедим. Кийинки вопросторго мен кандай жооп берем, мен өзүм билем, киришпегиле дедим, болду. Adam ne oldu? Adamın da çalkanlığı öyle. Ben aslında maçına gittim. Ben davulum var. Ben özüm davulum var. Hiç tabii şey var. Açık kadar geldim de.
Soğuk geldiler, göz karangıla oldu. Kulak Tamamsın? Ama gittim de. Anam bir çalıp da geldim size bırak. Neyse ayıp ya. Beyza tutacak. Toplamaz kurtar. Sniper tutma. Tamazı ayda götürdüm. Bırak yakın sniper tutmaz. Bunu sağır. Sana ekspert görüp. Аманайым кыла берсин болсо экспертизасын алып кетти го булар. Yo'q, ekspert matbuotdan азыр машинаны Beyza катара мен кылышым керек болуп калды. Неге айдап көрбөйсүң? Бирок өткөндө мен айттым эле. Эми итак эле мына анда бездик кыл да мына. Ошол сенин эле көрүп. Эй, короче, мен бербей койгон гаишник азыр барсаң деле айтып берет. Соңушуп ошол жерде музга бар, келип келесиң ал. Могул Пудовкинан поворотунан токтотту да мени. Поворотунан токтоткондо мага голосовой угулду. Бирөөнүн голосовой бар экен, эту машину. Аял Увидите, жок, аял эмес, эркек эле киши. Увидите, задержать. Анда тиги банктагылардын өткөн номер чалды ала банктагылар. Эже байка бүтүрөлүү же сакайлап келди. Мен айткам. А сенин кредитиң сатып мен сатып алгам да. Кандай мен машина арест болгон машина сатыштым да бери. Доверенность менен да. Менен доверенность менен. Менде толтура доказательстволорум бар. Бир эмес анан канча доверенность? 5 доверенность бар генеральный. Анда сиз киши көпмө дедим. В общем, короче, Айбек байкеге айтып кой, аслежени коркутуп түтүп эле алып келишиптир деп. Ошол жерден санкцияны өзгөртөбүз, тутасыздар деген сөздөр болду. Аны мен соттон айтам. Соттон айтам. Чогуу эле барайлычы? Ооба, чогуу эле барабыз. Нормально, правильный вопростор задавать этсиң. Сиз ким жаздырды арызды десин, эй. Сиз эми сиздин өз ыктыярыңыз менен жаздыңызбы арызды деп сурап койсунчу, пожалуйста, эй. Болду, иш сынат деди. Мен мына бир эмес 3 адвокат менен сүйлөштүм. Биз наоборот Думанбай мен арыз менен кайрып барган. Бул байке ишти болуп баштаганда акча катып болгон ишти. Жанагы мабит өкүл баласы. Короче, мындайча айтканда темкен. Эми тескеринен эми кылабыз муну. Прокуратура биринчи. Коркута албайт. Домашний арестинди 2 айга жылдырттым мына бүгүн. Эми барабыз. Ошол күнү домашний арестин жылмакта, ошондо келип судьяга киришиптир. Если азыр Талипова отказ берсе, мэрию өзгөртөбүз. Маны Айбек байке деле түшүнүү болуш керек, эй. Сиз баягы жаласын бермесизби? Ошол эмес болсунбу? Сотто барып жарылам. Мына эми жарылабыз үчүндө. Просто Айбек байке мындай ненормальный сроолорду бербей, эми правильный сроолорду берсин. Айбек байкеде аслежен изетинен кутулду деп. Жолуган эмес. Прокуратура жолукпай эле болчу мунун деген айтып турасыз. Ана мен ошол жерден эмне издешим керек эле? Прокуратуранын сотрудниктери отурса, мен деле өзүмдүн ордума коюп койчу мына. 5 балам турса, тиз жерде мондай кылышты коюп койсо, актабыз. Мен эмне дешим керек эле? Өзүн айтып бересизби? Мен айтам да, конечно, эми. Мына эми үчүндө нормальный срок берсин, нормальный. Могу жаздырган десеңиз иш сынап келди. Сиз өз ыктыярыңыз менен жаздыңыз беле? Сиздин оюңуз бар беле деп сураса эле иш сынат. Мен айтам, мен жазайын дегенде эле оюм жок болду. Болор болду, болсо болганды мен наша антип жазып барып жазбайт болчумун деп айтам. Жумабаевдардын үстүнө жазылган арыз эмне болду эле? Бул ошонун баарын сурашып, мен баягы БКМ ССБсына жазган арыздарды ала келем. Мен айтым. Көз жайы менен канча жака дайын жаздым. Мен каршы турган мен айтым. Өрбек айткан, айтып берем баары. Мен ишке баштым. Айттым мен ачык эле, мына Алмабек Нурбекти камап салган үчүн эртеси шахмат болду дедим. Если Алмабек Нурбекти камабаганда мен билбейм эмне болду. Негизи бул үчүн бар 10 000 доллардан чыкты деп ойлойм. Тиякта бирөөлөр алып кеп талап кетишти. Ошону айттым, айылчыйып. Айбек байке, мен Думанбай айткам да, алчылды жана Думанбай да дешти. Мен айттым ошол жерде Ногойбаев эмне үчүн жок биякта дедим. Кашанын баарын кылган Ногойбаев эмне жок, Турапова эмнеге жок биякта дедим мен. Ногойбаев наоборот Думанбайдан тап кетти го. Ошону айттым да мен да. Ошол да айттым мен. Мен эгерде Айбек үчүнчө айттым мен. Уланбайке өз ыктыяры менен кылган эмес дедим. Тетиги Ногойбаев деген громкий связьда туруп ошол контролдогон. Ал каякта дедим. Эмне үчүн ал жок биякта дедим. Камайда баягы мен түшпөт беле. Ошондо Уланбайга кантыра айта албаганда, ошо Жумабаев эме менен
Aşırı Men аны айттым, мени турапуга каматсын деп айттым. Мен аны айттым, мен показаниямда айттым. Биз Рамазан кызынын кабинетинде отурганда турапуга отпускада жүргөн жеринен келип мени каматкан дейт мен. Ben de aytmadım, öküz sakal hemen pit çaldır ben de. Sabahı oturgan. Ben aytmam, biz özümüzde bitir otalım. Короче, Айбек байке правильный вопростор задавать etsin. Короче, бүт күнөөнү турапуга илишиш керек. Болду. Всё. Tamam verdi. Ооба. Короче, Ашыркожоев, Машыркожоевдун турапуга кылган баары болду. Анын соту иштелет. Пускай турапуга. Надо будет доследованияга мен Ногойбаевди требовать этем, доско кетсин иштейт. Так эле 21-inde 1 жыл болуп кетет, байкет чыгып кетет. Кудай буйрсачы, досто уже воляда болот. Доследование кайра следствие жүргүздүрөлү. Короче, муну менен эле бүттү, асыл үтүп кетти дебей эле зато бир жүктөн кутулдум, эки прокуратурасы менден кетти. Сен өзүңдүн эле ордуңа коюп койчу, мына сен деле ошолордон окуп штрафты төлөдүң го сен. Анан менин теңиш балам бар деп, мен момундай эле салып берип койбодуңбу сен. Азамат Азик байке сразу мага чалып. Мен айттым мына кызалды мен жалдаган эмесмин дедим. Алмабек жалдаптыр дедим. Мен көп эле нерсени айттым. Көп эле. Мен уланбайка акмак тигил бул деген жокмун, мен сотрудниктер дедим мен. Соларды эмне жооп берип атпайм. Мен эмки процессте жооп, мен потому что ошону атайын жооп берген жокмун да. Барайын мында. Ооба, вопросторду сага жазып берип койсун Айбек байке. Мен даяр болоюн ошого. Правильный ответтерди берип коебуз. Өз ыктыярыңыз менен жаздыңыз беле арызды деп эле сурасың сен. Ошону эле сурасың, ошол күнү кандай күн эле бас кирсең, сол бек күнү сот болду да. Толтура, мен Денис байке айтып атат, асыл дейт, бул иштин иши, толтура моменттер бар деди. Ошол моменттерди айтса эле иш сынат деди. Иш сынып кайра доско кетет деп. Түшүндүңбү? Азыр муну Сулайманды кармап келиптир, азыр бияка ошо кирем. Эмес. Тигил ошондо сиздер эмне штраф банктын карызын эсебинен деди. Эчтеке деген жок, штраф деди. Штраф битмиш деменин штраф боюнча алимент бар деди. Ошол эле, башка жок, Башка деди. Айткан. Ооба. Чалып турасың.